Жалпыңыздарга салам жолдойбуз. Биз бүгүн Рыскүл Намазбекова уюштуруп жаткан жылдын мыктыларын аныктоо аземине келип отурабыз. Ал эми дал ушул сыйлоо аземинен кызыктуу репортаж сиздерге тартуулайбыз. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы? Алгач эле ушул иш-чаранын максаты кандай? Бул иш-чарага кимдер катышат? Ошол туурасында айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Бул иш-чарага негизи биздин башынан идеология баягы бьюти сфера деп коет да, сулуулук салон менен, сулуулук тарапта пластический хирург ошо менен иштешкен, андан сырткары ошо бьюти choice awards'ун немеси менен лучший банд года деген жылдын мыкты адиси, жылдын мыкты ырчысы, жылдын мыкты бизнесмени, жылдын мыкты бизнес айымы ушундай сыяктуулар берилет. Биз 3-чү ирет өткөрүп атабыз. Бул максаты негизи биринчи очередь биз адамдарга айтабыз да, биздин кыргыздын тойлору бири-бирине окшош баары. Мы стараемся делать, орусча сүйлөп кетип атам, кечирип койгула. Светский мероприятие деп коет эмес беле, ошондойду бергенге адамдарды кандай десем, үйрөткөнгө, балдар менен эчит келбеш керек, өзүң ырахат алышың керек. В первую очередь биз айтабыз да, мияктан эмоция алышың керек, удовольствие алып кетишиң керек. А премия бул как бонустан кетет. Биздин очередь, биринчи очередь бул майрамдык, кандай десем, маанай берүү жашынакай. Ошо. Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча Саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Кызыл байрагынын астындагы эң мыктылар сиздер менен жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Кош келиңиздер, биз баштадык. Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, позвольте от всего сердца поприветствовать вас на, пожалуй, самой культовой пати уходящего 2023 года Beauty Choice Awards 2023. Бүгүнкү кечүүбүздүн тематикасы Disneyland деп айтылган экен. Биздин конокторубузду караңызчы, бардыгы керемет сонун образда кийинип келгендерге дагы чоң бизден сыйлык бар. Бардыгыңыздарды куттуктайбыз. Дорогие гости, дорогие номинанты, с наступающим вас праздником. Надеюсь, сегодня вы получите много удовольствий, эмоций. Постараемся для вас сделать вечер запоминающий. Я тебя обожаю. Все взаимно. Расскажи, в чем Черные глаза меня положили, твои волосы никому скажи. Азат мырза, саламатсызбы? Сиздин баягы Орусияга барып сынакка катышып келгенден кийин сизге суктангандар көп болду десек да болот, Анан ошол сынакка катышкан соң кандай өзгөрүүлөр болду? Ошол боюнча бөлүшүп кетсеңиз.
негизи өзгөрүүлөр көп эле болду. Чыгармачылык жактан көп өзгөрүүлөр болду. Негизи эле жакшы тажрыйба болду. Азыркы убакытта эки бир жакшы мындай жаңылыктар менен бөлүшкүм келип атат. Биринчиден бул мен эмки выпусктарда «Ну-ка все вместе» шоуда эми калыс тобунда отурайм. Ошо сотня деп коет, ошонун ичинде калыс тобунда Кыргызстанда бар, Кудайым буйруса. Эми биз тандайбыз, ким өтөт, ким өтпөйт. Бул биринчиси. Экинчиси, бул шоудо эч качан болбогон нерсе болду. Анткени Кыргызстан 3 жолу катары менен 100% алды. Бул ушу шоудун тарыхында болбогон эч качан. Ошондуктан бул жакшы жетиштик деп ойлойм. Силердин колдооңуздарга чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Анткени Москвада, бүтүн шаарда аябай билинет экен, аябай сезилет экен. Ошондуктан бардык кыргызстандарыбызга, биздин жарандарыбызга көп мындай ыраазычылыгымды билдиргим келет. Колдооңуздарга бул аябай маанилүү экен. Ошондуктан барыңыздарга чоң рахмат. Бул негизи биздин жалпы Кыргызстандын жетиштиги деп ойлойм. Азат мырза, анан сынакка катышкан соң кандай сунуштар болуп атат? Ошолор боюнча да айта кетсеңиз. Ооба, азыр Россиянын мыкты композиторлору, продюсерлери азыр жумуш сапар менен чыгармачылык ырларды сунуштап атат, ар кандай проекттерди сунуштап атат. Ошондуктан Кудайым буйруса деп айтайын, Кыргызстан жалпы СНГ деңгээлинде болсо бул жакшы болот го дейм. Ошондой бир максаттарыбыз бар, Кудайым буйруса. Азыркы убакытта жакшы ырларды топтоп туруп, бир жакшы чоң жеке концерт берейин деп жатабыз, Кудайым буйруса. Планыңызда Орусиянын шоу бизнесине аралашуу барбы? Ооба, албетте. Азыркы убакытта Сергей Лазарев менен Николай Басков менен жакшы мамиледебиз. Аябай жылуу кабыл алышты. Негизи эле «Ну-ка все вместе» деген проект аябай жылуу кабыл алды. Бек Исраиловду, мени дагы аябай ыраазыбыз. Азыр тыгыз байланыштабыз. Ошондуктан Кудайым буйруса, балким жакшы бир проекттер болот. Ошентип биз да аракет кылабыз ушу Москвага. Азат мырза, сынакка катышып келген соң, мындай сиздин жакын адамдарыңыздан колдоо дагы да күчөп, алыстап кеткен адамдар жакындап деген сыяктуу мамилелер өзгөрдүбү? Албетте, андай нерсе да бар. Мисалы, канча жылдан бери Бишкекте чыгармачылык менен алектенип атабыз. Жалпы Кыргызстанда эле канча концерттерди берип атабыз. Бирок ушу проекттен кийин эле баары байкап калышты да. Эмнегедир билбейм, ушундай нерсе бар. Азыркы убакытта көп өзгөрүүлөр болду. Бирок негизи мен эч качан ага тарынган жокмун. Ал болгон эле нерсе боло берет. Ошондуктан негизи ошо аябай ыраазымын да биздин кыргыз элибизге. Колдооңуздарга көрсөтүүңүздөргө ошого аябай ыраазымын. Аталган сыйлык тапшыруу аземинде Супер ТВ телеканалы мыкты телеканал номинациясын жеңди. Бүгүнкү иш-чарамдагы супер теледен көрсөңүздөр болот. Ардактуу көрүүчүлөр, азыркы учурда менин жанымда турган интернет телесинде баарыбызга таанымал, өзүнүн бир өзгөчө харизмасы менен таанылган десек болот го. Айка, саламатсызбы? Бүгүнкү кечеде конок катары келдиңиз, анан ошо жалпы жонунан сыйлык аласызбы, ошол боюнча бөлүшүп өтсөңүз. Менин оюмча, мен конок катары чакырышты. Мен блогердик чыгармачылыгыма байланыштуу, бирок мен ойлойм, балким кандайдыр бир сыйлык берип калабы же болбосо куттуктап калышабы, ошого да даяр болуп көйнөк кийип келдим. Анан ойлойм, бүгүнкү кече абдан жакшы өтөт деп. Адамдардын маанайлары, сонун баары коо сизге окшоп кийинип келишиптир, ошого мен ойлойм, бүгүнкү кече жакшы өтөт деп. Супер ТВ, поздравляю вас всех с наступающим и желаю вам много счастья. Я свое счастье уже нашла. Акылайга колчолор болсун, Саидова! Блогер года! А где цветножки, друзья? Акылай, где цветножки вам? Хотя бы аплодисменты здесь. Громче, молодцы! Акылай, давайте в образе, да. Где ваши цветочки? Ну, сегодня забыл цветочки подарить. Но Айва сказал, что дома ждет. Ну, вы в кайфе тогда, да? Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Вам тоже спасибо. Акылай, чыныңызда куттуктайбыз. Чырактын атынан, өзүмдүн атыман эмес, Чырактын атынан келдим. Блогер катары эмес? Жок. Дизайнерлик мектеп катары. Ооба. Рахмат, все классно. Сегодня у нас ежегодная такая премия. Будут награждать лучших из лучших. И сегодня меня пригласили
В качестве мисс Кыргызстан действующей я буду сегодня награждать лучших из лучших. Сұлулық сынағына қатышқан соң, жашооңузда андан кийин кандай өзгөрүүлөр болду? Ну, конечно, после конкурса и узнаваемость повысилась. До этого у меня было очень много работы, так как я моделью работаю уже 5 лет. Работы достаточно так прибавилось, узнаваемости больше. И вообще очень люди такие приятные, все время меня поздравляют с моим выигрышем, с моей наградой. Ну вот как-то так. Бир кездерде президент өзүнүн жубайы Айгүл Жапарованын жеке визажистимин деп берген маегиңиз бар эле. Азыркы учурда деле иштешип жатасызбы? Ал дегенегиз тамаша болчу, тамаша иретинде айтылган. Анан аны чын көрүп алышыптыр дейм. Ошо анан ал видеону дагы интернеттен алып салышты, анткени жогору жактан чалуулар болуп, ал видео ошойдон чыкпай калды. Ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, дал ушул мен кармап турган бүгүнкү иш-чарадан Супер ТВ телеканалы жылдын эң мыкты телеканалы аталды. Ал эми ушу менен биз бүгүнкү репортажды жыйынтыктайбыз. Сак саламатта калыңыздар.